компаниясы 2006-жылдын акыркы айларында түптөлгөн. 2012-жылдан бери толугу менен өз карамагына алып, өнөктөштөрү менен бирге иш алып барып келет. Учурда KG Group компаниясы жаңы техникалык жабдуулардын жардамы менен сапаттуу турак жайларды салып жатат. Алардын баатирлери заманбап стили жана сапаттуулугу менен башкалардан айырмаланып турат. KG Group курулуш компаниясы ар кайсы тармакта салтка айланган кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келет. Бул жолку самаалык Ороз айына туш келип, Бишкек шаарындагы 200дөн ашуун аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга азык-түлүктөр таркатылды. Мунун башкы максаты Ороз айында бир кишини гана ифтарга чакырып, бир күн курсагын тойгузууга караганда таркатылган азык-түлүк бир нече күн бир үй бүлөнү камсыз кылат дейт KG Group компаниясынын жетекчиси Имамидин мырза. Мына өзүңүздөр көргөндөй чындыгында муктаж үй бүлөлөр келди деген үмүттөмүн. Чындыгында баягы тааныш билиш болбостон, же болбосо чоңдор болбостон, же болбосо саясий өңүттө эмес, чындыгында майыптар, чындыгында азиздер, кээ бир деңгээлде Кудайдын сүйгөн пенделери келип, бүгүнкү ушул иш чарага күбө болуп, чакырылып, ушул адамдарга, биздин жарандарга ушундай бир коробкалар таркатылып атат да. Анан жыл сайын биз коробкалардын сандарын көбөйтүп атабыз. Бул демек ошол чакырылчу, берүүчү үй бүлөлөрдүн саны көбөйүп атат. Тургандардын көпчүлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Аларга 4 жылдан бери KG Group компаниясы жардам көрсөтүп келет. Буга чейин да көп жардам берип жүргөн булар. Ушундай буларга мен ушул фирмага ден соолук каалайм, ишине ийгилик каалайм, көп ушундай жардамдарды берип турганды каалайм да, мындай Оорунун кесепетинен көп жылдан бери эки бутунан баспай калган Иззатай Искендерованын бүгүнкү кубанычында чек жок. Анын айтымында 4 жылдан бери KG Group компаниясынын каржылоосунда болуп, азыркы учурда компания куруп берген үйдө балдары, неберелери менен жашап жатканын айтат. Мен не дейт элем, ушундай ифтарлык эмени KG Group компаниясы жылда эле өткөрөт. Бул деген ифтарлык дейм Орозодо. Ушул бизге кайрымдуулук кылып, ифтарлыкка чакырып, бизге белек берген үчүн KG Group компаниясынын башкы директору эң биринчи Имамидин Ташко чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул балага Имамидинге бекемден соолук каалаймын, ишине ийгилик каалаймын, үй бүлөсү менен бактылуу болсун дайым, иши илгери болсун дейм. Дайым эле ошо ыраазычылыгымды билдирип айтып жүрөм. Мындан